Саламатсызбы, Супер KG порталынын көрөрманы. Биз азыр Сокулуктагы Алтын балалык балдар бакчасынын жанында турабыз. Бул жерде өсүстөгү жылдын 22-октябрында 5 жаштагы Алия каза болгон. Анын тайнеси интернет тармактарында кайрылуу жасаган, экспертиза аны өз кусундусуна какап каза болгон деген жыйынтыкка чыгарган. Азыр биз кирип бала бакчанын кызматкерлеринен окуянын чоо жайын сурайбыз, андан соң тайнесине барабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Алина Камчыбек кызы. Мен ошо жогорку тайпа группасынын бала тарбиячысы болуп иштейм. Мен Бекишова Элизат Асанкановнамын. Ушул Алтын балалык садиктин тарбиячынын жардамчы болуп иштейм. 22 октября в 17:20 часов в дежурную часть ОВД Сокуловского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что к ним был доставлен ребенок АА 2019 года рождения, без признаков жизни. Данный факт был зарегистрирован в ОВД Сокуловского района и начата доследственная проверка. По данному факту были назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 348 «Халатность Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Для расследования данного уголовного дела руководством ГУВД Чуйской области был издан приказ о создании следственно-оперативной группы из числа наиболее опытных следователей ГУВД Чуйской области и ОВД Сокуловского района. Кроме этого, ход расследования данного уголовного дела взят на контроль руководства ГУВД Чуйской области. Расследование продолжается. Азыр биз эле эмес, жалпы кыргыз эли ар бир эненин кабыргасы кайшып, сиздин сезгенди сезип аткан учуру. Азыр оор болсо дагы мен сен ошо сураганга аргасып атам ошол күнкү окуяны. Мурда канча жарым жылдан ашты го дейм, апрелден баштап садикке бара баштагам. Эки неберем тең анан. Биринчиден айтып кетчү нерсе, мен бул жумушту өзүм тандап алгамда, бул жумуштун жоопкерчилигин баарын мойнума алып, сезип анан жумушка келгем да. Азыр көптөр айтып атпайбы, мисалы аябай нервныйлар иштейт депчи. Даже ата-энелер арасынан сурап көрсөңөр болот, эч качан мен балдарга агрессия кылып, балдарды уруп, андай эч кандай болгон эмес да. Мен жака жалапчы. Жоопкерчилигимди сезип, ар бир балага көңүл буруп, өзүм ушу профессияны жакшы көрүп тандап алгамда, анан ошо окуя болуп калганына байланыштуу мен азыр жумуштан чыгып иштебей эле коеюн деп чечтим. Жакшынакай эле жүргөн, ден соолугу деле жакшы болчу. Бир ооруп, кыйналып жаткан кыз эмес эле да. Дайыма жайдары, общительная, ден соолугу таза эле болчу. Сезонный оору менен эле жуктуруп эле грипп, там жөтөл же насморк болуп эле оорубаса, мындай ден соолугу таза эле болчу. 22 октябрь күнү жөнүндө айтып берсем, эми жаман окуя болду баарыбызга. Алиянын апасын түшүнүп атам, тайнесин түшүнүп атам, алардын эмесин, кайгысын тең бөлүшөм да. Мен да өзүм 3 баланын энесимин. Аларга кандай оор болуп атканын мен түшүнүп атам. Күйүүтүн да түшүнүп атам. Бирок менин колуман эч нерсе келген жок да ал күнү. Эгерде менин колуман келсе, мен алып калмакмын да кызды, жардам бермекмин. Мен карабай койсом, бир жөнүндө карабай балага көңүл бурбай койсом, мен анда күнөөмдү мойнума алып, ошол эле күнү чыгып кетмекмин жумуштан. Анан менин күнөөм жок деп эле иштеп жүргөм. Баары эле ошол 22 октябрда күндөгүдөй эле жумуш башталган. Жумушка келип, балдарды кабыл алганбыз. Биз астына туруп кабыл алабыз да. Анан Мой О менен 10 миллион сом утуп ал. Жөн гана QR код аркылуу төлө. Акча которууларды жөнөт. О номеринин балансын толукта жана ар апта сайын ойнотууга катыш. Баш байге 10 миллион сом. Мой О тиркемесин дароо азыр жүктөп алып, утушка ээ бол. кабыл алып баштаганда балдар келип жатты. Бир кезде Алия кирип келди. Алия кирип келгенде сары домашний тапочкасы бар болчу. Алар күнүгө алып кетип, анан кайра алып келчү да. Эртең менен келип эле обычно тайнесинин аркасынан, тайнеси менен чогуу кирчү да.
Бирок ал күнү ошол кирип келгени менин көз алдыман кетпей калды да, анткени Алия, сен өзүң эле келдиңби, тайнең жок десем, деди дагы тапочкасын коюп тескери кийип алды. Анан Алия да тапочкаңды оңдоп кие десем макул деп кийип алып, анан өйдө чыгып баратканда да мен жанымда тарбиячыларга күлдүм да, апа тайнеси жок кирчимесе эле бүгүн өзү эле кирип кетти депчи. Атынан мен 2 этажга чыгып, кайра ылдый түшүп келатканда тайнеси Алиянын сиңдиси бар 3 жашар, аны көтөрүп алып 2 этажга чыгып бараттыр, саламатсызбы деп учурашып алып эле мына ылдый түшүп кеттим, эже үстүнө чыгып кетти, дальше баласын алып кетип кызын. Анан 22 октябрь күнү трагедия болгон күнү эртең менен кадимкидей эле туруп, ал суусун ичип, анан 2 кызды кийгизип алып садикке алып бардым, коляскага отургузуп, кичинекей кызым неберемди. Анан жакшынакай эле кирип кетти тайпасына. Пока, апа, до вечера деп анан. Ошол окуя болгон күндөгүн айтып берсем, күндөгүдөй эле убакыт неме өтүп атты. Эртең менен келишти, эртең мененки завтрагын бердим. Андан кийин эжекеси сабак неметишти, боеп, сүрөт боешту. Анан билетип аткан. Андан тышкары өзүм деле жумушум менен жүрөм да, мен алек болуп, бирок кирип чыгып элечи, карайм да, карап турам. Андан кийин түшкү неме болуп калды. Түшкү тамактарын бердим. Ошентип балдарды кабыл алдык, күндөгүдөй эле кабыл алдык. Анан кабыл алып бүткөндөн кийин группага кирип, утренний зарядка жасадык. Балдар жасашты. Жасагандан кийин каша берүү убактысы келди. Завтрак. Каша берип аткан учурда биз 5 минуткага кеттик заведующийге, собранияга. Мен келгенде уже менин жардамчым кашаларын берип, балдарды бүткөн экен. Мен жыйнашып, группаны шыпырып, столдорду коюп, балдарды отургузуп сүрөт боешту. Балдар түшүм жыйноо темабыз болчу. Балдар жакшынакай сүрөт боёду. Мен анан аягында да Алиянын боёгон сүрөтүн көрсөтөм. Бала жакшынакай боёгон. Ооруган бала бизге билинет да. Сүрөт боебой, мен ооротам же башым ооротат деген ушундай бизге жалап айтса, биз градусник салып текшеребиз. Сөзсүз башым ооротат десе деле, ичим ооротат десе да, биз сразу ата-энелерине чалып айтабыз, бала ооротот, ичим ооротот деп атат, келип алып кетесиздерби, үйдөн караңыздар депчи. Андай эч кандай мага Алия тараптан жалап түшкөн жок. Күндөгүдөй эле жакшынакай активная жүрдү. Тайнесин айтканы бар экен го, кыз үшүдүм деп келген депчи. Ошол боюнча да айтсаңыз. Ооба, мен эртең менен да ал интервьюдан көрүп, мен да таң калдым да. Мен ал Гүлнара эжеге мен андай сөз айткан эмесмин. Тама жаткырар алдында Алия келип тарбиячысына айтыптыр, үшүп атам деп, ал болсо кийин жылуу кийинтип туруп жаткызып коюптур. Анан мен Алина эмнеге андай кылдың? Мага чалбайт белең деп айттым деп атпайбы? Жок, мен андай сөздү Гүлнара эжеге айткан эмесмин. Ал каяктан алды билбейм. Мен неберем, эже мен үшүп атам десе, деп ороп эле жаткырып койбойт да баланы. Ошол сөздү сизге ким айтты? Тарбиячы өзү айтып атабы? Мен тарбиячыдан сурадым да, мен сенден суранам, айтчы эмне болду эле десем, эже мен деген колуман келген жардам бердим, эже тихий час болду тамактан кийин, анан кийин бирде жаткырдык, үшүп атам деди, анан жылуу кийгизип жатып койгом, жаткызып койгом деди. Балдар отопление жок болчу ал кезде. Чечинбей эле, көптөр эле чечинбей жатышчы да, ата-энелер суранып, үшүп калат, группанын ичи суук экен, чечиндирбей эле коесуздарбы деп суранып калган ата-энелер да бар. Биз деле эми үшүп калбасын деп, мейли чечинбесиңер чечинбегиле дейбиз. Ошол кезде да Алия чечинбей жатып аткан экен, мен көрүп калдым да. Мен Алия эмне чечинбей жатасың десем, апам чечинбей эле жат деп айтты деп ошентти. Мейли анда чечинбесиң чечинбей эле жата кой десем, жакшынакай плетин ороп башына коюп жатып алды. Болду, ошо менен өзүм жумуштарымды кылып кеттим. Биз ошол суроону тарбиячыга да бердик да, биз сиздин сурооңуздун баарын бердик ал жака. Анан ал айтып атат, биз деген анда отопление бериле элек болчу дейт да садиктергечи, анан жылуу эмес болгондуктан булар кийимчен эле уктай берели деп айткандан сиздин кызыңыз айтыптыр да, мен тайнем чечинбей эле кой деп айткан депчи. Анда ошол боюнча уктай бер деп айтканбыз. Ал үшүп атам деген эмес, үшүүсүң тайнем үшүүсүң деп айтты деген болчу деди. Жок, Алина мага лично айтты. Трагедия болгон күнү реанимациянын алдында жүргөндө эле биз кабарды күтүп, кызым аман эсен чыкса экен деп тиленип отурганда эле
Алина эмне болду эле, мен сенен суранам айтчы десем, эже саат 1-лерде üşüdüm dedi. Анан кийин жылуу кийимин кийгизип жаткырып койдум деди. Анан тихий частан кийин уже келсем көгөрүп жатат деди да. Мен убагында маани берген жокмун. Өзүм аябай неме болгон, стресс болуп, өзүмө келе албай ушинтип кыйналып атканда ага маани бербептирмин. Кийин анан экспертизаны күтүп, тергөө жүрбөй ошонткөндө мен ошол ойлор жеди да ичименчи. Мен мисалы үчүн мынтип ойлойм да, мен деле энемин да, тарбиячы иштесе. Менин карамагымда жаш бала келип алып üşüdüm деп атат. Мен температурасын текшерем. Градусниким жок болсо ата энесине чалмакмын. Ата энесине чалып, ушундай кызыңар ушундай неме деп атат, келип алып кетесиздерби деп бирөөсү айтыш керек эле да. Анан кийин üşüп атат эле жаткырып койбой, температурасын текшериш керек. Эгер градусник, медсестра же врач жок болсо, скорыйды сразу чакырыш керек болчу. Анан эмнеге мындай бул жалоп üşüп атам деген это что-то значит же. Эмне үчүн 2,5 сааттын ичинде кабар алган эмес. Мен билем эжекелер, тарбиячылар обход кылыш керек во время тихого часа. Эгерде üşüп атам десе, мен сразу градусник салабыз, температурасын ченеп көрөбүз, оорусу алып кетиңиздер деп айтабыз да. Ал сөздү эмнеге чыкты, каяктан чыкты билбейм. Бул маалымат тараганда эле жалган маалымат менен кетти да, анткени мамасы жана репост кылабы, ошентип жибергенде Паславан воспитательница Алия упала деп атпайбы? Мен андай сөздү эч качан эч кимге эч жерден айтылган эмес, анткени андай окуя болгон эмес. Алия жыгылды деген сөзчү. Каяктан алышты ал жөнүндө билбейт экенмин. Анан дагы бир жалган маалыматты тактап кетсем, Алия көгөрүп жатып калганда барып карасам, Алия көгөрүп жыгылып жатып калыптыр. Анан мен алып какап калдыбы деп далына чапканда Алия кан кусуп жиберди деген жерди мен окуп алып таң калдым да. Мен мына айткан эмесмин. Менде да 3 бала бар, үстүмдө Кудай карап турат. Андай маалымат, жалган маалыматтарды айтпай эле койсо болмок. Мен айткан эмесмин андайды. Кантип мен айтам? Андай маалыматты каяктан алды? Мен да өзүм таң калып турам да азыр. Эмнеге 3,5 чейин кабар алган жок. Эже üşüп атам деген бала либо это значит, что она жалуется на свое здоровье, да? Что-то не то, да, со здоровьем. Кабар алыш керек эле да, мага чалыш керек эле да. Ошол мени жеп атат да. Мен өзүмдү да күнөөлүү сезип атам. Неге булар соп эле баланы укутать этип жаткырып койду? Эмнеге чалган жок? Чалса мен барат элем го. Анан кийин бирок моундай алмага айтып келген эмес. Садиктен üşüп атам, анан кийимчен жатайын деген андай сөз болгон эмес. Аны мен айткан эмесмин. Улантып берсеңиз, жана уктуп аткандалар, Ошо сүрөт тартып боеп бүтүшкөндөн кийин балдарга бизге родительдер жаңы телевизор алып берген. Ошондон YouTube'да музыка коюп бийлешти. Бийлегенден кийин тамак бердик, күндөгүдөй эле. Тамак берилгенден кийин балдар бирден өтүп жатып башташты. Жатышканда мен группадан чыкпайм да, группада болобуз. Мен мисалы бир жака чыгыш керек болуп калса, мисалы документацияым болсо, жардамчым калат да менин ордума. Ал күнү менин жардамчым да ордума калтырган жок, мен өзүм болдум ошол учурда. Группанын ичинде өзүмдүн иштерим менен болуп, балдарды карап аттым. Балдардын баары тынч уктап атты. Биздин балдардын көбү эле көмкөрөсүнөн жатып уктайт да, чоң балдар. А мынтип тургузуп, кырынан жаткырсаң деле баягы көнүп калган положениясында жата берет да. Алия деле көмкөрөсүнөн жатып уктап жатты. Көп эле балдар жатат ошентип. Анан саат 3:45-терде балдар тургула дедим. Тургула дегенде балдардын баары баягы биринчи тургандар биринчи туруп кийинип, пледтерин өздөрү түздөшөт. Анан баягы окшошпой калгандарына жардам берип өзүбүз түздөйбүз да. Пледтерин түздөп кийинип атышты. Анан бир кезде Алияны байкадым, турбай аткан дагы. Алия эле эмес, дагы бир-эки баланы. Турбай аткандар тургузгулачы балдар дедим. Анан барып бир кыз тургузуп, анан кайра мага келип айтты. Эже Алия кусту депчи. Барып карасам, Алия көмкөрөсүнөн терезеге тушту карап жаткан. Эки двухэтажный кроваттар да бизде биринчи этажда. Анан менин деле жаман оюм жок, Алияды ойготтум да. Алияды ойготсом турган жок. Дагы бир жолу Алия дедим. Ойгонгон жок. Анан минтип эле алдым, колума алсам эле без сознания экен. Анан тургуза турган маал болуп калды.
Алина тургузуп аткан, балдар тургулады атканда мен билем да, ылдый группадан чыгып баратып, мен угуп аттым, балдар тургулады деп айтат. Ошо мен полникке астында биздин кухнябыз. Полникке түшүп кеттим. Баары дайын турат да полнигибиз. Полникти алдым деле кухнянын эшигин ачсам эле катуу үн чыкты, Алинанын үнү. Уже Алияны группадан чыкканда кичинекей коридор бар, ошол жерге жаткызып коюшуптур. Алып эле ошентип колума көтөрүп эле чуркап чыгып, эшиктен эле уже жардамга деп кыйкырганда, бул жагыбызда эле дагы нянька воспитательдер бар да, ошолор келди, баары келип калышты. Ошентип эле ызылдап эле калдык да, кыздар келип, астында Эркен айдаган кыз келип искусственный неме жасап, ошентип эле ызылдап калдык. Эмеге скорыйга чалды, бат эле келип калды. Апасына да чалып атышыптыр, ушинтип чуркап эле жүрөбүз да, тияктан бияктан. Зычы болуп калдык да, анан энеси тайнесине чалалы деген уктук. Биз искусственный дыхание жасап атканда, уже скорый келип баланы алып түшүп баратканда, Гүлнара эже тайнеси уже биринчи этаждан чыгып бараттыр. Скорый чуркап эле алып түшүп кетти. Гүлнара эже экөөбүз артынан бардык, скорый менен чогуу. Скорый келди, ороп алып кетип, баланы кысты алып кетип атканда, мен көрбөй калдым, бирок астынан ошо апасы, тайнеси келип лестницадан өйдө көтөрүлүп жаңы эле чыгып калган кез экен. Ошо менен алып кетип калдым, мен группада калдым, балдарды карап, балдарды узатып. Саат где-то 16-дан 02-лерде эжеке чалып калды. Младший группанын эжекеси, тарбиячысы. Анан ошо ыйлап, эже тезирээк келип калыңыз. 16:02-де чалды. Потому что мен кийин неме кылдым да, карадым да. Анан немеде показания берип атканда убакытты карап, анан почему-то мен жаттап калдым да. Анан где-то 16:02-де мага ошо кичүү тайпанын эжекеси, тарбиячысы чалып эле, ыйлап эле, эже тезирээк келип калыңыз, көгөрүп жатат, эчтеке билбейт, тезиңиз болуңуз деди. Анан мен деле кийинип азыр бир аздан кийин балдарды алып кетем деп даяр эле болчумун. Дароо эле үйдөн чыгып эле анан эмнегедир скорыйды эстеп, анан скорыйга чалдым. Чалсам скорыйда алар бригада выехала, ждите деди. Анан ошентип айткандан кийин эле ошо жаныман машина өтүп кетти скорыйдын. Анан бүтүп карасам, биздин жолго, садиктин жолуна кирип кетти. Анан жакшы болду деп анан жүгүрүп бир 5-7 мүнөт эле жете турганда, садик жакында бизгечи. Анан 2 этаж имарат, детсад, анан 1 этажга киргенде эле ошо үстүнөн Алияны оруп алып, ылдый түшүп кетип атышыптыр. Бети жабык, бут эле көрүнүп турат. Анан мени жолотпой коюшту. Кызым көрөйүнчү эмне болду деп неметсем, нельзя, болбойт деп эле. Анан ошо 2 бутун кармаганда муздак болчу уже. Анан ошондо эле шекший баштадым. Мындай суроо да жаралып атат да. Айтып атпайбы, жана 1 саат болду ал жакта депчи. Бирок айтышкан, бул жака келгенге чейин эле көз жумуп калган, чарчап калган болчу депчи. Анан сиз жана көтөргөндө деле билинет да, адамчы, денеси муздак беле, кандай болчу. Анан жана оозунан дагы кан аралаш суу чыгып атты дедиңиз. Ошонусун билбейм, мен без сознания деп эле кабыл алдым да, анан искусственный дыхание жасап дагы жардам берип аттык да, баягы дем алабы депчи. Анан ал жөнүндө мен немете албайт экен, мен без сознания деп эле кабыл алдым. Бияктан чарчап калды деп деле ойлогон жокмун. Ошол жакта реанимацияда Гүлнара эжебин жанында турдук да. Тайнеси кандай күтсө, мен деле Кудайдан суранып күтүп аттым да. Ошол скорыйдын врачы биз детсадка барганда уже каза болуп калган деп айтты тергөөчүчү. Анан реанимациядагы прием кылган врач дагы айтыптыр. Нам привезли уже, ребенок уже скончалась деп айткан экен ошо. Анан ошондо билдим. Анан даже тергөөчү мен же чала түшүнүп калдымбы, эжекеси, тарбиячысы мен келгенде уже көгөрүп каза болуп калган деди окшойт. Өзү деле билген окшойт. Анан кайсы учурдан баштап сизде шекшүүлөр болду тарбиячысына? Тарбиячылардан шекшүү башында несчастный случай деп кайгырып, анан кийин тирүү адам экенбиз да, ар экен ойлойт экенсиң да, күнү түнү уйку жок. Ошону ойлоп эле кыйналып эле анан
өзүмчө мынтип ойлонуп көрсөм, ладно, эжекенин айтуусу боюнча 3,5 болсо, эмне себептен мага 16:04 кийин чалат? Эмне себептен өздөрү мына 3,5 эмнеге скорый чакырбайт, же эмне кылышты деген суроолор пайда болот да. Айтылып атты 3,5 ойготуп, анан жарым сааттан кийин эмнеге мага жарым сааттан кийин чалды деген да суроо болду да тенесинде. Ошондойду да угуп атам мен. 3,5 балдар тургузган жокпуз, 3:45 тургуздук. Анткени балдар бир эле жашса уктап ойношу, сразу уктап калышпайт. Ойноп жата беришет да, ой уктагыла деп отуруп араң укташат. Анан тургузаарга келгенде уйкулары келип эле турушпайт да. Анан ошол күнү 3:45 тургузуп калдык. Башка садиктерде көбүнчө бала бакчаларда мындай го, баланын тамак ичкен жери башка, уктоочу бөлмөсү башка болот го. Биздики 5ке 5 же 5ке 6 точносын азыр эстей албай атам. Группабыз абдан кичинекей да. Анан Г түрүндө полный группанын эки стенасында Г түрүндө кроваттар турат да. Ошол жерге балдар тамак ичет, ошол жерде ойношот, ошол жерде укташат да. Мен баягы бөлмөсү башка болуп, бер жакта болуп отуруп да байкабай калсам бир жөн да, мен балдардын эмне кылып атканы менин көз алдымда жатканда дагы. Мен отурсам, кровать уже могу жерде да, аралыгы 1,5 метр. Бала дем алып аткан эмес, баягы бала кыймылдап атабы, колун көтөрүшөт, бутун көтөрүшөт, бири-бирин кытыклашат, ачынып алышат, ошонун баары менин көз алдымда да, мен бүт көрүп турам. Ошол күнү Алияны мен уктап атат деп эле ойлогом. Эч кандай балдар жөтөлсө, кусса биз барып карайбыз да. Мисалы жөтөлүп атканда баланы турчу кичине деп алып келип суу берип жаткырабыз кайра. Көп эле балдарды мисалы ооруп калса сразу ата-энесине чалабыз, келип алып келесиз да, алып кетесиздер деп. Ошондо да родительдер айтат да, биз тиякта элек, биз биякта элек. Анан силер дары берип турсаңар болбойбу депчи. Жок, биз дары бербейбиз. Өтө баягы температурасы көтөрүлүп кеткен учурда эле парацетамол беребиз. Андан башка эч нерсе бергенге биздин укугубуз жок да, акыбыз да жок, биз бербейбиз. Көп эле бир тараптуу болуп эле ошол жакта менин жанымда жүргөндөй эле сүйлөп атат да көп адамдарчы. Ал жакта менин жанымда болгон жардамчым балдардын көзү көрүп турат, ошо 20 баланын. Мен 20 баланын немесинде эле ойлойм да, кантип мен калпайтам. Анан бир гана Кудай көрүп турат да, үстүбүздө Кудай бар. Мен барак Алияны сабап же жыгылып бир нерсе болсо мен айтмакмын Гүлнар айымга, Гүлнар эже менден кетти, ушундай болуп калды деп бармакмын да. Бул жакта мен өзүм да таң калып турам. Экспертизаны биз аябай күтүп атабыз. Анан ушу мен айткандарымды толук маалыматты жеткирип бересиздерби деп суранам, анткени көп жерден меники кыскартылып калып атат да. Реанимацияга алып киргенден кийин где-то 5-10 мүнөткө жетпей ошо бирөөлөр кирип чыгатыптыр, медработниктер. Анан бир чоң кыз бар экен. Чоң кыз сураныч, кирип билип бериңизчи, эмне болуп атат, бирдеке айткылачы, жаман болуп атам десем, азыр деп кирип, анан ичинен башка врач чыкты дагы. Берки коридорго тияка киргизбейт, конечно. Чыгып келип, анан эже небереңиз дыхательный пути тазалап атышат, анан бир аз сабыр кылыңыз, бардыгы жакшы эле. Анан өзүнө келсе сизди киргизем десе, баягы үмүт болду кичине, мейли деп чыдайм деп. Анан ошондон кийин эч ким чыккан жок, эч ким реанимацияга кирген жок. Шанс бар экен деп дагы бир жолу айтканда, возможно дегенде что-то проглотила дегенде, возможно что-то проглотила, ошону тазалап атышат депчи. Мен да Кудайдан тиленип аттым, тирилип кетсе экен депчи. Түшүнүп атам, аларды да жакшынакай бала келди. Мен деле айтып атпаймынбы, Алия ооручу деп, ооруду ал күнү деп айта албайм. Өзү активный кыз болчу да, аябай. Ошондой эле мен тайнеси менен кошо эле Кудайдан тиленип аттым. Менде да үмүт болду да, азыр тирилип кетет депчи. Мен бияктан чарчап калган билген эмесмин, без сознания алып кеттик деп ойлогом да мен деле. Анткени скорыйлар келип эле бала без сознания экенин көрдү дагы, алар да чуркап көтөрүп кетишти да. Реанимацияга алып киргенден кийин где-то 1 сааттан кийин чыгып, ошо каза болгонун айтышты да.
22 күнү каза болгон күнү бизде деле аябай сурак болду. Түнкү 2ге чейин роодуда жүрдүк баарыбыз. Ошондо эле мага айткан, эгерде бала бир нерсе жутуп алса же баягы кусундусуна какаса, силер жооптуу болосуңар депчи. Мен ошондо эле өзүмө сөз бергем да, если Алия бир нерсе жутуп какап калган болсо, мен ошо күндөн болду жумуштан чыгам депчи. Анан первый вскрытияда судмедэксперт айтканда ошондо эле айткан, бала эчтекеге какабаган эмес депчи. Какаган эмес, албы өпкөсүнө кирип кетип атпай кел, дальше чыгып, оозуна толуп какап дем жетпей калган эмес да, ал өпкөсүнө кирип кеткен, кислородный голодание болупчу. Анан эчтеке какаган эмес, болуп чыкты, вскрытиядан деле айтты, эчтеке какаган эмес, тамагы ордунда экен, анан кровоизлияние бар экен депчи. Ал нерсе баягы адамдын жаны эметип баратканда деле болушу мүмкүн экен да, канча анын эмелери аябай көп да. Каза болду, анан кийин похорон болду, жерге бердик. Анан кечинде уже эртеси күнү ошо отурсам эле сообщениелер келе баштады. Анан кийин карасам эле садик иштебейт, эртең садик иштебейт деп жазышты. Анан эмне себептен иштебейт деп мамочкалар уже сурашат да. Эмне үчүн иштебейт? Потому что иштеген мамочкалар бар экен. Анан кийин ал эжекеси айтты да, приказ сверху келген, биз эртең садик иштебейт деди. Анан ошентип жазып атышат, көп жазат да мамочкалар, көп бизде. Кичүү тайпанын группасына жазып атышат. Бул жана кичүү небереңиз. Кичүү неберем группасына жазып атат. Потому что мен старший группадан сразу чыгып кеттим. Мен дароо чыгып кеттим. Мен группаны мындай караш мага морально кыйын болду да. Мен сразу өчүрүп чыгып кеттим группадан. Мамочка чыкты да, ата-эне жазып атат. Элиза эжеке, мен жөн эле сурайын дедим. Мен балам айтып келди. Садикте бирөө столдон кулап каза болуп калды деп айтып келди. Ошол чынбы? Ошону сурайын дедим эле деп жазды да. Анан ага деле жооп берген жок. Анан группалар ар кандай реакция, коркуп кетишип эле, кудай деп эле бирдекелерди жазып эле, жакшы немелерди жазып калышты. Анан кийин дагы бир ата-эне чыкты да. Элиза, мен балам да ушинтип келди. Ошол чынбы десе, анан кийин Элиза вынуждена была ответить. Анан ошо каза уктап аткан жерден ойгонгон жок деп туура эмес маалыматты берди да. Жана группада келген смстер боюнча дагы сиз тактап көрдүңүзбү? Кайсы группадан ким жазган, каяктан келип чыккан ал сөздөр? Ошо Альянс синин группасы бар, ошол жактан жазылган деп ойлоп атам. Анткени биздин группада, менин старшая группа деген группамда андай сөздөр болгон жок. И дагы айтып кетчү нерсе, 23 күнү биз баарыбыз моргто жүргөндө Алиянын тайнеси менин группамды покинула, группа кылып кеткен да. Андан кийин мен угуздум да родительдерге, бизде ушундай окуя болду, Алия деген кызыбыз чарчап калды деп айтканда, менин группамдагы балдардан жана менин группамдагы родительдерден андай сөз болгон эмес. Алия жыгылыптыр столдон дегенчи. Ал маалымат каяктан чыкты, кандай болду, мен ага жооп бере албайт экенмин, бирок мен өзүмдүн группама жооп бере алам. Андай эч ким жазган эмес. Баары эле ата-энесине сабыр тийлейбиз, жаман иш болуптур деген эле сөздөрдү жазганда, менин группадагы балдарым антип айткан эмес да. Башка группадан болсо керек, бирок башка группа менен бул группанын эмне тиешеси бар деп ойлойм да. Анткени менин группам өзүнчө, башка группа өзүнчө бөлмөдө. Экөөнүн эшиги эки башка жакта да. Алар мындай көрүүсү мүмкүн эмес да биздин группаны. 3 жаштагы балдар бул нерсени үйүнө айтып барганында таң калыштыбы, э? Ошо бул сөз каяктан чыкты, эмне болуп чыкты, мен да таң калып атам. Абдыкалыкова Алия деген кыз чарчап калды. Ошого байланыштуу садик эртең иштебейт. Мөлтөлө жиберишти да баары. Пятницада иштебейт, санден болот. С понедельника иштеп баштайт. Мен айтып бердим, анан балдар ооруса алып келбегиле деп. Менде деле ар кандай ой келет да, мен ооруп келдиби депчи. Бала сезбей жүрөт, мына жаман иш болгон экен, ата-энесине сабыр. Байкушум десе, ата-энесине терең сабыр тилейм. Балам айтты, апа бир кыз скорый алып кетти десе, көңүл буруп аптырмын. Жаман иш болуптур, бала жоготуп ата-эне үчүн эң жаман азаптап атат. Болду, мына ошо менен 27-октябрда родитель кандайсыңар, садик иштейби деп жазып атат. Ошо каза уктап аткан жерден ойгонгон жок деп туура эмес маалыматты берди да. Бирок ошондой болгондо, жандай болгон жокпу?
укталган боюнча мындай да, мен ошону билгим келип сурадым да, анан ошо Алиянын тарбиячысы айтты да, эже обедтен кийин саат 1-лерде мен үшүп атам деп келди, анан мен жылуу кийими менен жата бер деп анан кийими менен жаткызып койду. Анан мен чыгып кеттим компьютерге. Биз осенний праздник болмок, күзгү майрамга даярданам деп мен ошол майрам менен даярданып жүрсөм, ага ошо Алиянын тайпасындагы 5 жашар кыз жүгүрүп келип, эже басыңыз, Алия турбай жатат деп келди деди. Анан жүгүрүп барып карасам эле көгөрүп жатат, эчтеке билбейт деди. Анан кан каяктан чыкты Алина десем, мынтип аңтарып аркасына подавилась что ли деп аркасына мынтип чакканда кан агып кетти деди да. өзү ушинтип айтты. Өзү ошо канды мен өзүм сурадым. Мен показания берип атканда матрас таза экен, анан тряпкалар кан экен да. Анан ошону сурадым да, кан каяктан болду десем, ошентип аркасын чаап алып, может тияктан бирдеке тыгылып атат деп неметелеп атканда оозунан кан агып кетти деди да. Ошол кан деди, ошол жактан чыкты деди. Анан айтып атпайбы, тергөөчүлөр менен чогуу ошол кан болгон материалдарда болгон депчи? Алар каяктан кан болгон? Алияны жана биз барып ойготкондо без сознания деп атпайбы, ошол учурда мен көтөрүп чыгып эле жардам сураганда астына матрас салып, анан искусственный дыхание жасаганда, искусственный дыхание жасап атканда Алиядан мурдунан каранын аралаш суу чыкты да, оозунан дагы. Ошондо мен апапакай жана салфеткалар бар го, бумажный. Ошону алып баягы Алия дем алып кетеби деген ойдо баягы тазалап аттым да мурдун оозун. Ошолорду айтып атат да. Кускан эмес, кан кускан эмес, кан эмес. Ошол күнү такыр кускан эмес да бала. Кусту деген сөз болгон. Бирок мен караганда плетине шилекей да, мындай ооздон көбүк шилекей чыгат го, ошол эле чыгып калыптыр болчу да. Бирок экспертиза кусундусуна какап казылган деген жыйынтык чыгарган, Асфикация деп ал кусундусуна какап калыптыр болгондо баягы элдер ойлоп атат да, кусундусу оозунан чыгып, мурдуна кирип, дем ала албай дегендер элестетүүлөр болуп атат да. Асфикация баягы адам бала кусуп келатканда өпкөсүнө кирип кетиптир да, ошондон кислородный голодание болуп чарчаптыр. Мен деле экспертизанын көп жыйынтыктары чыга элек, Гүлнар эже кандай эле баягы түшүнбөй экспертизалар айтылбай жатат дегендей бизге дагы эчтеке айта элек. Даже асфикация деп биринчи экспертиза чыкканда Гүлнар эжени чакырып айтыптыр, бизди чакырган эмес, биздики эч жака чакыра элек болчу. Экспертизанын жыйынтыгы полный чыга элек. Эмне үчүн? Жанагы кусту бала ошол дагы чыга элек. Ама башында гематомы деген ал кровоизлияние деп айтканда, анын дагы эмнеден болот, мен биле албайм. Анан эженин дагы бир эмесин уктум. Анан Чуйский областной эмени бөлүмүнүн башчысы деген удушение деп айтты деген да жерин уктуңуздарбы? Ошо кантип мен баланы муунсам, мен ушакта отурат белем. Ошол жерде бала сабалса, көгала болсо, баардык комментарийлер деле катуу жеткен. Мисалы, баланы урду да депчи. Кантип 5 жаштагы баланы мен урам, мисалычы. Любой бала айтып барат да үйүнө, эже мени урду депчи. Биз даже бир балага монтип эме кылбайбыз да, агрессия кылбайбыз, урушабыз балдарды. Ушунча бала күнөө мындай тентек кылса урушабыз, бирок общий урушабыз да, баягы үндү катуураак чыгарып, бирок эч качан бир балага агрессия кылып урган деген болгон эмес да. Ана башына катуу чаап койгондо кан тамыры жарылып кетти да деген сөздөр бар экен. Биякта деле экспертиза бар да. Анда айтмакта бала сабалыптыр деп, анда мен ошондо эле мен соттолмокмун да. Андан кийин Чуйский ГУДга чакырып, ошактан дагы допрос алышты. Аяктан да айтты, результаттар полный чыга элек деп. Мен несчастный случай болгон экен деп кабыл алдым да. Анан кийин, конечно, булар кантип эле карабай коет, кантип эле неметет деп мен эч ойлогон жокмун. Андай жаапты болгон эмес, тарбиячыларына. Кандай жаап? Карабай койгон же балдарга катуу мамиле кылган сыяктуучу. Бир күнү Алия келди, ушу каза болоорго жакын, мурда эч антип айтчу эмес да.
мени эжекем урду деди. Анан эмнеге десем, мынтип башыма урду дейт. Анан эмнеге десем, бейбаштык кылдыңбы десем, ооба деди. Анан Алина эжекеңби десем, жок деди. Мен сизге көрсөтөм деди. Анан эртеси күнү садикке барганда дагы өзү эле айтып калды, бул эжеке мени урган жок деп. Алина эжекесин айтты да. Анан мен ойлоп калдым, башка нянечкасын айтып атат окшойт. Эми бейбаштык кылса кылгандыр да. Эми урушуп коесуң да балдарды, кой антип атпа депчи. Анан ошентип эле кабыл алдым. Кийин анан мынтип издеп, сен урдуң беле деп мен териштирген жокмун. Анан бир күнү болсо ошо нянечкасы мага бияка келиңизчи эже деп суранды да. Алияны кийиндирип атсамчы, анан барсам, кызыңыз бейбаштык кылды. Анан эмне кылып бейбаштык кылды десем, мындай түкүрүнүп, балдар менен урушуп, бейбаш кылып ушинтип деди да. Анан мен айттым, эми мен дагы көрдүм дедим, мына балдар уже чоң да, старший группа чоң эле да, кызыма тийишет экен дедим. Балдар, кыздар тийишип, жоркать этет экен. Анан ошо реакциясы болсо керек да. Бирок мен дагы совсем эле болушпайм. Туура тарбия бергенге мен макулмун. Нельзя деп, мындай кылба деп силер деле айтып бергиле, мен деле үйдөн сүйлөшөм дедим. Анан ошо үйгө барып айттым. Күнүгө ага чейин деле айтчым, бейбаш кылба, жакшы жүр, үйдөгүдөй шоктук кылба, ал жакта мындай өзүңдү аккуратно абайлап жүр, эжекелериңди тил алып жүр десем, ооба мен бейбаштык кылбайм деп ушинтип айтчу да өзү делечи. Ошо каза болгон күнү ыйлап отурсам, анда эч кандай реанимациядан эч кандай кабар айтылган эмес болчу. Анан заведующий дагы келди, ошол эле суроо боюнча. Анан тарбиячысы дагы келди. Эже ошо күнү ооруган эмес беле? Ооруган эмес. А силер эмне байкаган жоксуңарбы? Ооруган эмес. Жакшынакай эле келген дедим. Анан кичекенде эмне болуп ооруган? Анан кийин илгери где-то 2 жашында ошо бир аз каны жетпей кичине кайра эле келген өзүнө. Где-то 3 айбы 4 ай дарып ичип эле кайра нормальный болгон. Эч жери ооручу эмес, ден соолугу таза болчу, картасы деле бар. Жок, эч жери ооруган эмес деп анан ошону айттым. Анан аллергия болгон турбайбы дейт. Анан ал күн дедим, силерде день рождения болуптур. Анан торттун сыртында бир мультигеройду сүрөтү бар экен да, жасашыптыр. Ошону жеп кызым аллергия болгон да. Просто ошо сладкий, анан красительдерге аллергия болду да. Анан мен сразу поликлиникага барам. Сразу жөтөлсө да сразу мен поликлиникага барып врачтарга көрсөтчүм. Анан садикке алып барып, садиктен эртеси күнү мен поликлиникага барып, анан кийин ушундай аллергия болуп атат го десем, врач текшерди дагы. Эже жакшынакай эле эмне жеди эле дейт. Анан ушуну жептир десе, нельзя деди. Анан Алияга дагы айтты. Алия, сен уже чоңоюп калдың. Сен ошол сладкийге аллергия болуп турсуң, ошо мультигерой жеп алып. Анан андайларды жебей жүр, газировка ичпей жүр, мындай правильное питание жөнүндө кишине айтып берди да. Анан болду, 1-2 күн дары ичкенде эле аллергиясы кетип, аллергиясы деле мурда болчу эмес да. Анан эмнегедир ошо каза болгон күнү аябай басымдуулук кылып сурашты да. Ооруган эмес беле, ден соолугу сак беле? Коркуп кеткенде эмне болду деп ооба. да бар карай. Анан мисалы үчүн баланы кабыл алып атканда анчалык аракет кылышкан эмес. Кабыл алып атканда анчалык сураган эмес. Анан мен дагы кызыктай абалда калдым, бирокчу. Именно каза болгон күнү, эми каза болду деп айта элек болчу. Именно ошол күнү басым менен сурашты да. Эч жери оорубайт беле? Андай беле? Анан аллергетик. Анан ошондой сөздөрдү туура эмес көрдүм мен. Бул туура эмес да, мынтип айтканычы. Ошо милицияга следовательдердин алдында дагы турганда, ал деген оорукчан болчу, ал деген аллергетик болчу, анан анемия болчу деп туура эмес маалыматтарды бергенин мен туугандарым укту. Бирок просто мындай килишкен жок да. Эми тергөөчүлөр менен сүйлөшүп атса, барып алып сөзүн бузуп алып, жок андай эмес деп, воспитаниясы башкача экен, барып алып кийлигишип алып, жок андай болгон эмес деп, биз кийлигишкен жокпуз деди. Бирок уктук деди следовательге.
Анан мен келиним да угуп калыптыр. Бир тууган келиним барып анан айтыптыр. Эч кандай анемиясы жок болгон. Эч кандай аллергетик эмес болчу. Мына мен билем. Мен эжекем жакшынакай эле бакчу. Бир ооруганын көргөн эмеспиз. Бул туура эмес маалымат деп мына бир эле келиним айтыптыр барып. Ошондой болгон. Жок, башында баягы Алия жана реанимацияда болгондо ооруган эмес беле деп бир жолу сурасам керек. Ал деле точно эсимде жок. Может сурасам ошондо сурагандырмын, бирок андан кийин Алия ооруган эмес беле деп мен кайра сураган эмесмин. Ошо андай суроону мен берген эмесмин да Гүлнара эжеге. Анткени өзүнүн жарасы ырбап турса, мен Алия жөнүндө такыр суроо берген эмесмин. Баягы ырбап турган жарасын ырбатпайын депчи түшүнүү менен мен андай суроо берген эмесмин. Алия ооручу беле, ооруган эмес беле деп. Алия жакшы жүрдү беле эже деп башында сураган болушум керек. Анткени эмне үчүн болду деген ой деле мага келет. Анан ошо суроону бир жолу берген болушум керек. Бирок андан кийин кайра Алия ооруду беле, Алия ооруган эмес беле деп эжеден сураган эмесмин. Анан Алия ооруп чарчап калды анан деп мен андай маалымат берген эмесмин. Анткени мен да билбейм да эмне болгонун. Мен билбей туруп эмнени айта алам? Кыз Алия ооруп чарчап калды деген сөздү мен айта албайм да. Ооруп атса мен жардам бермекмин да, же апасына айтмакмын. Анан ал сөздөр баягы элдин эле сөздөрү да. Алия ооруп, кызыңар ооруп чарчап калган турбайбы деген сөздөр каяктан алынды? Кайсы кимдер айтып атты билбейм. Мен өзүм андай сөздөрдү айткан эмесмин. Андай маалымат тараткан эмесмин, ооруп чарчап калды деген. Мен баягы родительдерге эле кайрылуу жибергем. Балдарыңар ооруса, караңыздар үйүңүздөрдөн, бала бакчага алып келбеңиздер. Анткени ооруган баланы деле кээде алып келе беришет да, мен жумушка барышым керек деп. Ар бирөөңөр силерге бала кандай керек болсо, мен үчүн да бала керек дедим да. Анткени мен жооп берем бул балдарга депчи. Ошондой бир эметке сураныш жибергем да, ата-энелерге үйдөн да жакшы карап, ооруса алып келбеңиздер депчи. А мен именно монтип Алия ооруп чарчады деген маалымат тараткан эмесмин. Анан тарбиячысынын жардамчысын айтты бүгүн. Жайда бир жолу сураганымда кызым небереңиз анемия менен ооруйт деп айткан болчу деп. Ой, жок, андай болгон эмес. Ал нерсе көп эле болуп калган жайында болуш керек, калп айтпасам. Эшикте балдар узатып турган кезде ойноп калышты. Иман деген сиңдиси бар. Эже да келип калып, анан сүйлөшүп туруп калып, мен өзүм көп неме суроо бере берем да, тамашалап же неме кылыпчы. Эмне кыздарыңыз боппос дегиде ошентип боппос болуп, бул экөө тең күн көрөбү деп ошентсем эже күлүп эле, ооба бул оорушат, анемия болуп ооруйт да деп. Мамасы алыс жакта деп ошентип айтып калган да. Мен билем ошону. Анемия болуп ооруйт деген да. Сплетниби мындай сөздөрдү тараганда, каяктан тараган мен билбейм, эч кимди күнөөлөбөйм. Бул деген боппос болчу, небереси боппос болчу, анан оорукчан болчу деп ар кандай мындай туура эмес маалыматтарды берип атышат да, именно подчеркивать этипчи. Анан Алиянын раматылык апасы менин кызым ошондой болчу кичекейинде. Аппапак болчу. Мындай бледная дейби, ак дейби, аппапак болчу да. Анан кийин коңшулар даже айтат эле, баарына күн тийип, ушу кызыңа эле күн тийбейт, күнгө ойнотчу десе деле, күнгө кечке ойносо деле бети загар, да, у нее генетика такая. Анан Алия дагы ошондой аппапак мамасына окшош болду да. Анан кызым ошо аппапак болуп эле 5 баланы жакшынакай эле төрөдү. Эч кандай оорукчан эмес, ден соолугу таза кыз болчу. Кызым менен бул неберем да ошондой болчу да. Ошону белгилеп кетким келет да. Ошондой суроолор көп болуп атат, мага негатив жазып атат. Бул оорукчан турбайбы, жүрөгү оорукчан турбайбы? Бул больной кызды барып таштап койгон турбайбы, кутула албай эле? Больной кызды эле тапшырып койгон турбайбы? Мен ошо негативтерге, адамдарга деле кайрылуу кылгым келет да. Силер билбей туруп эч кандай сөздү сүйлөгөндөн абайлап, кичине ойлонуп сүйлөсө дейм да. Алар билбесе, көрбөсө, даже тааныбаса бизди эмне себептен ошентип негатив жазышат. Мен кызым дагы, мен дагы ден соолугубуз начарлап, аябай кыйналып турганда ушундай сөздөрдү угуш өтө оор экен да. Мен азыр негатив деле окубайм. Мен ушакты деле укпаймын азыр. Үйүмөн чыкпаймын да. Болгону үйдө басып турган бүт жер ошо Алия алдым жанымда да.
кээде жанымда жүргөндөй эле болот, жанымда эле жүрүп неметкендей эле болот. Өзүбүз ушинтип мындай морально мындай кыйналып жүргөндө ошондо сөздөр ашыкча болуп кетет экен да. Эч кандай ооруган эмес. Результаты экспертизада да чыкты, ден соолугу таза чыкты, каны да таза чыкты, эч кандай температура болгон эмеси да чыкты ал күнү. Мен болгону ошо таң калганым, эмне үчүн кыз ден соолугуна даттанып атса, эмнеге мага чалбайт да? Дагы белгилеп кетким келет, кызым ден соолугу таза болчу кетип атканда жакшынакай болуп кеткен. Күлүп, жайнап эле кеткен да. Садикке барам деп эле барган өзү элечи. Анан Алиянын апасы дагы чет жакта, анан ал апасы дагы ошол окуядан кийин тарбиячы менен өзү сүйлөштүбү же сүйлөшкөн жокпу? Жок. Сүйлөшө элек, мен билишимче сүйлөшө элек. Себеби мен телефон номерди эжекесин берген эмесмин. Анан байланыш болгон эмес. жок. Эжекеси менен. Жок байланыш. Да, потому что бала эки балага тең доверенность таштап мага жазып берген. Атасы, балдардын атасы, өздөрүнүн родной атасы доверенность боюнча мага калтырган. Сиздин карамагыңызда болот депчи. Анан детсад менен байланышы жок болчу. Алиянын апасын көргөн эмесмин. Алиянын апасы менен атасы ажырашып кеткенди айтканда тайнеси. Биз только тайнеси менен сүйлөшчүбүз. Атасын да көргөн эмесмин, апасын да көргөн эмесмин. Алия каза болгондо атасына чалып бергиле, алар да мени эметпесин деп айтканда биз атасына чалдык. Ошо реанимациядан чарчап калган айткандан кийин апасына болсо көргөн эмесмин. Биз жанагы Куран окутуп барганда дагы Алиянын тайнеси эле болчу да, үйдө андан башка эч ким жок болчу. Тайнеси, анан жок, мамасы келген жок. Анан түшүнөм, баары миграцияда жыргагандан кетпейт. Мисалы өзүм деле ата энем миграцияда жүрүшөт да, акча табалы деп, баягы үй жай кылып алалы деп жүрөт. Бирок баягы маалыматтарды дагы тактап туруп анан неметиш керек да. По словам воспитательницы Алия упала деген, бул жакта эң биринчи эле жалган маалымат ошо болду да. Менин оозуман жыгылды деп сөз чыккан эмес, анткени Алия жыгылган эмес да. Башында Алиянын тайнеси менен жакшы эле сүйлөшүп атканбыз. Азыр деле баягы эч кандай ортобузда эчтеке болгон жок. Баягы просто мени күнөөлүү боло баштадым да. Башында ошентип айтып эме деп айтып аткан, Садиктин бул жакта күнөөсү жок, мен эч кимди күнөөлөбөйм, менден күнөө кетсе да кечирип койгула. Мен да башыман көп нерселерди өткөргөм, аябай эмне айтып атканымды өзүм билбей калам деп айткан. Көп нерсе айтып, силердин көңүлүңөрдү оорутуп алсам кечирип койгула. Эч кимди күнөөлөбөйм, бул жакта эч кимдин күнөөсү жок, бул ажалда. Кудай каяктан алып кетет, кимди алып кетет билбейбиз да деген сөздөрдү айтып атканда. Андан кийин мен да кийимдерин алып барып бердим да, Алиянынчы кийимдерин алып барганда ошол жерде чынын айтсаң, балам эмне болду эле, Алия ошол күн жакшы жүрдү эле деген суроону берди да мага. Мен айттым, эже, мен деле өзүм түшүнбөй жатам эч нерсени дедим. Жакшынакай эле жүргөн ошол учурда, күндөгүдөй эле, кандай айтсам ошондой эле десем, ошентип суроо берди. Анан сүйлөшүп отуруп алып кеттик. Апасына аябай оор болуп атат деп айтты. Анан акыркы жолу мен баягы экспертиза чыкпай жаткандан да эженин ден соолугун сурап коеюн деп чалдым. Эже, саламатсызбы, кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Экспертизаны сизге угуздубу десем, ооба угузду, бала деген каралбай калган, бала кароосуз калган, бала жыгылды деп айтып атпайбы? Силер каякта элеңер ошондо бала кусуп атканда деп айтты да. Анан эме деп айтты еще, силер деген бир нерсе жашырып атасыңар мага деп уже күнөөнү мага кое баштаганына мен аябай жаман болуп. Анан эженин номери менде бар болчу, анын статусуна көп нерселерди чыгара берет, анан статусуна чыгара берип көрүп алып, менин да аябай жүрөгүм ооруйт да. Анан ошо окугум келбей, экинчи окуй эле коеюнчу статусун. Мага да аябай нагрузка болуп атат да, мен да стресс болуп атам. Бирөөнүн баласы жакшынакай келип эле чарчап калып атса, ар кайсы ой келет экен, эмнеге менин группаман ушундай болду депчи. Анан ошентип айткандан кийин мен телефон номерин өчүрүп, экинчи чалган эмесмин. Ошо бойдон сүйлөшө элек болчубуз. Анан жанагы эле интернеттен чыга баштады. Ошо менен мен сүйлөшө элекмин. Мен ошо жыйынтыктап айткым келет да,
эжекелерди, тарбиячыларды детсадка алып атканда кичине билимине карап, опытуна карабаса дагы билими болсо, ошо ылайык мындай тарбиячы болгонго ылайык окуган болсо, анан кийин мен көп угам да, тааныш билиш кылып эле эми кыргыздар биз ошондойбуз да, бул бала бакканды билет деп эле киргизип коюшат да. Мен көргөм ошондой случайларды. Анан кийин мен ошо айткым келет да, детсадтарга өзгөчө ошо тарбиячы нянькаларды деле алып атканда кичине өзүнүн мүнөзүнө карап, неме көрүп, собеседование кылып алса деген өтүнүчүм бар да. Анан эми мен кызымды эч ким кайтара албайт. Мен эч кимди күнөөлөгөн жокмун. Кудай сактасын, мен Кудай алдында бирөөнү да күнөөлөгөн жокмун. Мен Кудайдан бир гана сураганым адилеттүүлүк да. Анан тарбиячылар дагы эгер детсадка кирип иштесе, мен желанием бар да, что бул да бирөөнүн баласы өзүнүн баласына кандай мамиле кылат, мындай жоопкерчиликтүүлүктү толук мойнуна алып, анан даяр болуп, анан иштесе, анан дагы мындай болуп атат да, эмичи убагында неоказание помощи болуп атат да. Анан ошону либо шалакылык кылган, либо билбестик кылган да. Мен ошентип ойлойм. Мен же билген эмес, же шалакылык менен. Учурда азыр процесс дагы жүрүп атат да, атайын. Жүрүп атат. Анан жыйынтыгын күтөбүз. Да. Жыйынтыгы кандай болсо дагы сиз эгер чындап кокустук болсо, аны да кабыл алганга даярмын Ооба. деп айтканыңыз бар. Ооба. Мен тарбиячыларга, заведующийга айттым. Мен бул несчастный случай болсо, мен туура кабыл алам. Болгону мен адилеттүүлүк менен акыйкат эле билгим келет. Потому что мен өзүмдү да күнөөлөп атам да. Мен карабай койдумбу, же негатив жасап эле, кандай кылыш керек эле, мындай кылыш керек эле деп аябай страдать этип. Балаңыздан дагы небереңиз болгон үчүн. Неберем үчүн мен опытым, небере баладан дагы таттуу болот экен. Аябай таттуу болот экен, аябай жакын болот экенсиң да. Кыргыздарда бекер айтпайт экен да, биринчи неберелүү болгонуң биринчи балалуу болгонуң экен. Жок, биринчи небере эмес, неберелүү болгонуң биринчи балалуу болгонуң болуп эсептелинет экен да. Себеби биринчи балаң төрөгөндө жаштык болуп анча маани бербейсиң да, эми ответственный болосуң. Өзүң да бала болуп, еще балаң да кошо чоңоюп калат да. Албетте сүйөсүң балаңды. Анан уже небере болгондо уже башкача да. Башкача. Ооба, аябай таттуу көрүнөт да. Негизи апрелде келген деп айтып атат, жазда келген деп. Алияны. Ошол окуядан кийин сиз дагы арыз жазгансыз өзүңүз. Өз калооңуз менен. Жок, мен да кеткем, жумушта эмесмин азыр. Мындай окуядан кийин жетекчибиз бизден мурун эле кеткен. Андан кийин биз Алина экөөбүз өз немебизди жазып эле чыктык жумуштан. Азыркы өз калообуз менен азыркы учурда иштебей элебиз, үйдөбүз. Эжеге деле туура түшүнөбүз. Мунчуктой болгон кызы жок болуп атат. Биздин деле башыбызда мына кыздарыбыз бар. Ошол курактуу эле кыздарыбыз бар биздин дагы. Ошо эжеге дагы түшүнүп атам, бирок кайрылып кетет элем ушу немеден пайдаланып. Туура эмес маалыматтарды угуп эле айта бербесин дагы. Өзү да иман жолунда жүрөт, калп айтканда болбойт го. Чындыкты айтса болмок го, калп сүйлөбөш керек. Туура жагын сүйлөп, билип билбей айта бергенде болбойт да. Биз деле ошончо эже кыйналгандай андан 2 эсе кыйналып турабыз. Ошол элден да суранат элем, туура маалыматты укпай туруп эле мындай сүйлөй бербейчи. Комментарийде сот тармактарда айтышып атпайбы, мындай тигиндей эле депчи. Кантип эле биз бирөөдүн баласын ушундайга алып барабыз да. Биздин деле балабыз бар да. Эчтеке да айта албай атам. Ошол жалпы эле социалдык тармактын колдонуучуларына айтасыз, чындыкты билип, ошол эки тараптуу көз чаптырышын, Ооба. Мен сиздин абалыңызды түшүнүп атам. Азыр оюңузду ачык айта албай атасыз, кенен айта албай атасыз. Сөз жүрүп атат. Мен ошону күтүп атам. Дополнительный судмед экспертизаны күтүп атам. Мен өзүм деле суранчымын, дополнительный экспертиза кылып бериңиздерчи деп. Ошол дополнительный экспертизанын жыйынтыгына карап, анан кийин баягы следствие ошого карап жүрөт да дагычы. Анан следствие возобновлено. Ошо.
Анда баарыбыз ушу жыйынтыгын күтөбүз. Гүлнар эже суукта сизди да көп кыйнабайлы, ооруп атам деп айттыңыз. Чоң рахмат убактыңызды алганыңыз үчүн, келип сүйлөп бергениңиз үчүн. Дагы бир жолу көңүл айтабыз жамаатыбыз менен. Рахмат. Мен дагы бүт аралаш айтып салдым окшойт. Билим берүү министрлиги тарабынан айтылды, атайын азыр учурда комиссия түзүп, процесс жүрүп жатат. Биз болсо дагы кошумча экспертизанын жообун күтөбүз. Жогоруда эки тарапты тең үнүн бирдей чагылдырып бердик. Аябай кайраттуу болчумун да, бирок ушул ситуацияда мен аябай алсыз болуп атам да. Анткени эч кимге ишене албайт экенсиң да. Азыр муктаж болуп турам да. Ким мага жардам берет, ким менин укугумду коргойт депчи. Следовательдерден деле корком да, может мен жөн эле күнөөлүү кылып коюшат депчи. Билим берүү министрлиги тарабынан айтылды, атайын азыр учурда комиссия түзүп, процесс жүрүп жатат. Биз болсо дагы кошумча экспертизанын жообун күтөбүз. Жогоруда эки тарапты тең үнүн бирдей чагылдырып бердик.